Амансыздарбы урматтуу калайык. Бүгүн сиздерге экинчи уктурууну сунуштамакчыбыз. Эсиңиздерге сала кетейин, биз Саякбай Каралаев атабыздан жаздырылып алынган Манас эпосун аудио китеп кылып иштеп жатабыз. Буйруса назарыңыздарга толугу менен алдыда сунуштамакчыбыз. Ал эми башта айткандай бүгүн экинчи көрсөтүүгө көңүл буруңуздар. Манас бабабыздын бабалары Карахан бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Лоңтоңдун ханы аралашты дейт Саякбай атабыз. Лоң деген бул кытайчадан кыргызчага отургондо ажыдаар деген сөздү туюндуруп калат экен туугандар. Ал эми Лоңтоң деген бул ажыдаар мекендеген аймак, ажыдаар мекендеген жер деп түшүнсөк болот окшойт. Албетте муну дагы терең изилдөө керек. Биз азырынча мына ушундай чечмелеп жатабыз. Мына ошол Лоңтоңдун ханы Кытайдан Молто деген, анан Алоокө деген эки, менимче аскер башчы болсо керек, бул жерде хан деп айтылат экөө тең. Экөөнү ошол кыргызга далай жерге батпаган колду баштатып жөнөтөт. Алоокө бул жака ак үйлүү болуп келди дейт. Ак үйлүү болуп келгени ушул жерде жашап, элди башкарып, салык жыйнап, анан тетиги Кытайды көздөй кыргыздан жыйналган алтын, күмүш, бүт не байлык болсо баарысын Кытайга жөнөтүп туруу үчүн ушул жерге келген экен. Мына ошол Алоокени мындайча сүрөттөйт. Көрчү болсоң Алооке, көк жол борстой чамынып, кыргызды кырып кетүүгө келген экен камынып. Аскер алып, кол жыйнап, козголоң туман чуу салып, ак үйлүүгө келиптир. Жана айткандай, ушул жерде жашаганы келиптир. Ушул жерде туруп, элди башкарганы келиптир. Каарынан жан чыгып, канчаң адам өлүптүр. Балбандары башкача, баатырлары бир канча, Кытайдан жыйган калкы бар, кая шаяк бергенди канын ичмей салты бар. Казына мыктап жыйууга, салык жыйнабоо дейт да. Камынган экен каркы бар. Кериги бар, пили бар. Алоокөң оңой жоо эмес дейт мунун. Баягы балбандары керик пил минген муну ушундай түрү суук балбандары бар. Кейиштүү балдар билип ал. Алоокенин күчөшү адам билип алгысыз, кагыша кеткен пенденин бирөө да тирүү калгысыз. Секидеги кароолу санап көрсөк 84, үйүн күйгөн Кытайдын серп алган жагы кызыл өрт. Түрү суук балбаны тутанып кеткен ал доңуз түк койбой жыйнап алганы, адамдан башка сөздүү бар, балбанынын ичинде түрү суук жалгыз көздүү бар. Балбандардын баарысы чапчышканын койбогон, бир чочконун этине бир жегенде тойбогон. Пендеден бөлөк сүрү бар, арсландай түрү бар, кармаганды кандаган, кез болгонду жайлаган. Чын айбатын көргөндө кез болгон аман калбаган. Анын эңкейтип пендең алабы, атасы Кытай долусу, адам тилин билбеген айбанга чалыш доңузу. Алоокенин балбаны кечең айылды талап турганда, аршундуктуу балбаны адамдын мурду кулагын тумар кылып тагынган. Мунун желдети жетик балбаны издеген экен Алооке бу дүйнөлүк пайданы. Ушул азыр кезинен Алоокенин күчүнөн өлбөй пенде калабы? Калайманды карасам, салганы келген кез экен, жердин жүзүн майдандап алганы келген кез экен. Атың Алооке деген чоң паша, найзакерден ыктуу экен. Ажайыптан окуган, акылы жетик кан экен. Ажайыптан окуган деген бул баягы Кытайдагы ажыдаардын мектеби туугандар. Мына ошол мектепти Алооке дагы өз убагында окуп бүткөн экен. Кызы талак бурут сени деп, ал Каракан өлгөндө кекенип калган жан экен. Алоокеден туулган 60 уулу бар экен. Чын-мачындын, бейжиндин чындаган мыктуу кан экен. Чындап бурут сени деп кастарын тиккен жан экен. Кастарын тиккен деген бул өчөшкөн экен деген сөз туугандар. Алтын менен күмүштү алым салып алгыдай, күчөп кетсе бир күнү такыр кырып салгыдай. Эстеп жакып балам бил, бул Алоокө капырдын, дүйнөгө тойбос баатырдын чалгырты турат көзүндө. Чаманын баарын түгөтүп, эми чалганы турат өзүмдө. Деп бул сөздөрдү Ак Балта, келечекте бул киши Чубак деген уулду болот. Мына ошол Ак Балта келип, анда Жакып жаш, ушул Жакыпка айтып берип жатат туугандар. Бөтөнү турат көзүндө, бөлөгү турат сөзүндө.
Чамасы келсе бул капыр бөлгөнү турат өзүңдү. Каарланды Алоке. Катыныңды күң кылат, эркегиңди кул кылат. Каарланган капырга каяша берген оңобу ит менен теңелишер адам жок. Бизге караң күн мынчап болобу. Же качып кирер токой жок, же кармаш кылар чамам жок, же таап качарга жолум жок. Талкалаш урушуп, андан кийин өлүүгө жийип алган колум жок. Белги кылган белим жок, белиме таңуу бир кылып, Кытайке уруш кылууга караканым дагы жок. Чалыша турган чамам жок, алыша кетер айлам жок, бүгүн көргөн эртең жок. Эх, чиркин ушундай экен дүйнө бок. Айланы кантип кылабыз? Атасы өлгөн бала деп айланса болот Жакыбым, силерге караң кылып турабыз. Белгиле уккун сөзүмдү балам, беренден калган бала деп белек кылдык өзүңдү. Акбалтай зарлап мунайтып, Алоокеге алдырып салган шумду айтып. Акбалтайбаң турганда текечи кан шыгайкан, бул Жакыптын бир туугандар. Ада келдиң антаңдап, чак челекей чаң болуп, башы челек кан болуп, кыясыз жолдон чалдырып, кыйын дүйнө сал мүлкүн Кытайларга калдырып. Азапты мыктап тарттырып, кароолдогу балбандан алтымышын Алоокөгөң аттырып, каны качып алсырап, элтелеңдеп байкуш жүгүрүп, эмиң өлүп кетчүдөй кайран жандан түңүлүп. Элтеңдеп экөө мунайтат, Кытай алды жылкымды, калмак бузду мүлкүмдү, тыргоот төктү канымды, койбос болду кылайтып бир чым-чымдай жанымды. Калың Кытай түптүү журт, каканчынын калкы бар, караканың өлгөндө такыр кырып кетсек деп камынган экен каркы бар. Катылгандын баарысын канын ичмей булардын салты бар. Каяш айтсак кысталак, кыйратып чогун кырат го, өкүмүнө көнбөсөк, каалаганын бербесек тукумсуз журтту кылат го. Ал Алоокө баатырдын, каны молто капырдын ажайыбы мүлкү бар, 6 айчылык азаптын азыр билип берүүчү сыйкырылуучу каары бар. Тутанып өлгөн чочконун ажайыбы дагы бар. Кериги бар, пили бар, келжиребей балдарым, ушул сапар тилимди ал. Каары күчтүү капырдын айтканына көнөлү, дегенинин баарысын назыр кылып берели. Ушу кездин Алооке балбаны бар, колу бар, баарыбызды кырууга балбандары чогу бар. Жосуну бөлөк заары күч, балдарым, аны жолотсоң, жандарыңдан күдөрүз. Жоругу бөлөк Алооке жолборсу 15 төлдөптүр, буга жолоп адам келбептир, бет алып адам жеңбептир. Азыркы кестен Алооке ажыдаарың 60, анын ар жагында кылыч тумшук пили бар, буга бет алып пенде баргысыз. Беренин балдар тилимди ал. Алоокенин аскери абайлап көрсөм балдарым, албан түрдүү көрүнөт. Ал балбанды көргөндө акылым кетип бөлүнөт. Топон суу каптап кетсе да тозголдошот көрүнөт. Бул аскердин азыркы учурдагы абалы топон суу каптап кетсе да тозо тургандай күчтүү болуп турат деген сөз туугандар. Буттай темир курчанган, жолум үйдөй күр салган, жолукканды бир салган. Байлануу жатат балбаны, жолугушуп баргандын чыгып кетет дал-далы. Жердеп жүрдүк карлуу тоо, аңырайган капчыгай, атасы жок балдарга мен бүгүн арманым айтам бир далай. Ырымы бөлөк заары күч, ырас Кудай эмурду каптап кирди Кытай журт, баарыбызды кылат түз. Алооке камап келгенде аргын кыргыз аралаш, алек болуп кайран баш, алакандай бусурман, айласы кетип кысылган, Нойгуттан бар Акбалтай, текече хан шыгайкан, улакан бар Жакыпкан, Каракандын 8 уул, айласы кетип дал болуп, үйүрмөнүн сазына үйрүлүп жыйын кыл деми, калк чогулган дөбөгө калдайтып жыйын кыл деми. Ошондо жыйынга келген текече мына мындай кеп айтат. Кызы талак Кытайга кыйрашалы журтум деп, калкы тыргоот манжууга кантип сурак беребиз? Анда шыгай туруп мунайтып, адам уккус шумду айтат. Молто менен Алооке алышып ал жетеби, айбаты бийик баатырга, кара курттай капырга уламадан уласак, билгичтерден сурасак, топон суу тийбес Кытай журт тозок дечен салыптыр, мындан мурун кыргызды так 90 чаап алыптыр. Бабам ногой чагында басташкан экен Кытайга, чын-мачындын бейжинди чында уруш салыптыр, айдап тоону жердетип, азганакай бул журтту бабам күтүп калыптыр. Эми туугандар, мына ушул жерден бир нерсени сиздерге айтып коеюн.
Манас бабабызга чейин дагы анын бабалары Карахан, Ногой баш болгон аталарыбыз деги эле кыргыздын эски бабалары Кытай менен далай ирет согушуп чабышып тургандыгы тууралуу мына ушул саптарда айтып жатат. Так 90 жолу чаап алган экен Кытай бизди дейт. Кийин Ногой атабыз чыкканда Кытайды чаап алып элин башкарган экен дейт. Бабам ошондо азганакай бул журтту бабам күтүп калыптыр деген сөз болуп атат туугандар. Мына ушундай Манаска чейин дагы Кытай менен Кыргыздын ортосунда далай согуш болгону тууралуу ушул жерде кеп болуп турат. Ал Каракан өлдү деп кабарын угуп калыптыр. Бизди чаап алууга, чаркы келсе Кытайың кулдантып чогуң алууга, бизди кул кылып алууга дейт. Кара курттай кол болуп келген экен бул Кытай какандан бери козголуп. Жери Бейжин жер экен, көптүгү курттан көп экен, түптүү Кытай эл экен, түгөтмөкө капырың камына чыккан кез экен. Моюнга түштү күйгөн чок, Манжу Кытай жабылса, алууга бизди камынса, каяш айтар адам жок. Кытай билек биздер аз, кылым барбы Кытайга дегенине көнөлү, түптүү капырдын каяш айтпай сөз айтпай сураганын берели. Бизде каяшаң айтар хан да жок, күркүрөгөн капырга күрөшө кетер ал да жок. Чапчышарга чама жок, акыр заман салдыго ит менен алыша кетер ал да жок. Теңелишсе капырга, каналуу көп баатырга, жарлык кылса жаңжуусу жабылып каптап өтөт го, тыргооту тыйпыл чогулуп, азганакай журт элек жерге таптап кетет го. Кара калмак солоону бул жерде Кытайдан келген жанагы жалпы аскердин айрымдары Салоон деп айтылат, же болбосо Зун Кытай деп айтылат, Тыргооттон, Калмактан, Манжудан муну ушинтип аскер жыйнап келгени тууралуу кеп болуп турат туугандар. Калайманды салат го. 7 жашар баланы каарланса капырлар дене кул кылып алат го. Астына сунар найза жок, бу журт менен алыша кетер айла жок. Мына бүгүн көргөн эртең жок, кайран башка күн түшсө, тойпоңдошсо капырга топурактай тос кылып токтотпой чаап алат го. Толкуп жаткан капырлар тозокту башка салат го. Балдар, бизге медер кылар бел да жок. Бет алышып салышчу белге таңуу эр да жок, чалышарга чама жок. Эңкүүгө бүткөн пас болдук, эзел тембериң ас болдук. 9 бөрү bir койду, таласа тарпын коёбу. Толгон Кытай аз журту, сабаса тарпын коёбу. Калың Кытай түптүү журт, буга катылышкан оңобу. Алооке менен Молтонун айтканына көнөлүк бүгүн, каалаганын берелик балдар. 70 кызыл нар айдап, кызыл алтын ак жамбы наргаң артып алалы, бөөдө канды төкпө деп тартуу кылып баралы. Бейжинден келген Алооке ак үйлүүгө келиптир, кан көтөрүп алалык. Бай менен Балтай чамынды, көп эле болсоң өлөрбүз, өлүп калса кайран баш кыямат жүзүн көрөрбүз. Бул жерде Бай Бакайдын атасы, ал эми Ак Балта болсо келечекте Чубактын атасы. Мына ушул булардын жаш кези, жанагы үйрмөнүн сазында чогулуш болуп жатат. Буга чейин Текечи сүйлөдү, Шыгай сүйлөдү. Анан Бай менен Балтай мына мынтип чамынды дейт. Көп эле болсоң өлөрбүз, өлүп калса кайран баш кыямат жүзүн көрөрбүз. Ажал жетип күн бүтсө көр азабын көрөрбүз. Сурак тийсе Кытайың барабанды тартпайбы, баарыбыздын олжолоп тыйпыл кырып карыңды, андан кийин кайтпайбы. Букара кылса Кытай журт ууру кылдың дебейби, эбин таап Кытайың элдин баарын жебейби. Луңтуң деген каны бар, колго түшсө бул Кытай артыкча башым барында айылымды кантип берейин, кутурган экен Алооке, ит менен кожуңдашып көрөйүн деп Бай жана Ак Балта мына мындай сөз айтты. Анда Текече хан Шыгай хан: кайраттуусуң Ак Балтай, кайран Балтай муну айтып, оозун жийип алгыча бозала желек кызыл туу Кудай бетин салбай кал, бой бойлогон ызы чуу чаң обого бузулуп, туш-туштан саңгол куюлуп, каканчылап чуу тартып, кытайчалап ураан айтып келатат дейт. Жез түтүк үнү чыркырап, жезнай үнү дыркырап, найзанын башы кылкылдап, эмиң аскердин башы былкылдап, балтачаны бөлүнүп, асты менен найзачаны көрүнүп, чаң обого бурулуп, тыргооту тыйпыл жыйылып, калмагы бөлөк-бөлөк көрүнүп, асты менен Манжунун колу көрүнүп, жаңылбаган меригени жабыла каптап келгени, жаа тартуучу ыңыктуусу, чалма уруучу мыктуусу, колодон чырмап найзасын колойтуп өйдөң аштаган, согуш десе сүйүнүп, коркуп колтук ачпаган, койгулашкан адамды койдой жерге таптаган, алышканды буй кылган, балбандары башкача, бука моюн буура сон булкушканды куураткан, баатырлары бир канча. Дөңгөнүн колу бир илек, күн чыгыштан жабылып, Алооке колуң алты илек,
күн батыштан камынып, айбаты бийик зары күч. Эми аманат жандан күдөрүс, алек болуп акбалтай өңдүү кандары чыркырап ыйлайт каракандын жетим балдары. Таш күмбөзүн талкалап, такыр чаап өттеми, куралган ишин куратты, кез болгонун сулатты. Кадырман кыргыз калкыңдын эми келин кызын чуулатты. Кытай селдеп каптады, кая шаяк бергенди кара жерге таптады. Жан айласын таба албай, шашкан кыргыз мындан көп, жаным калар бекен деп энтелеңдеп тоо бойлоп качкан кыргыз мындан көп. Карлардын баарысы тизелери бүгүлүп, кайраты жок жамандар кытайлардын астында келин болуп жүгүнүп, ошондо Кытай ала өкө ордону бузуп пул кылып, катындардын баарысын кара элечек туул кылып, кайраттуунун баарысын такыр айдап кул кылып. Каракандын газына мейманкана 5 сарай, бекемдиги бир далай, түркүгүн сууруп ал деми, дүмөктү башка сал деми. Казына бузуп өттеми, түпкө минтип жеттеми. Алоке хан Молто хан адам билбес жообу бар, адамды карып кылуучу, кумурскадай жайнаган арт жагында колу бар. Каптап кирди калың кол. Эми кыргыз журттун шору бар байкуш. Калың колдун ичинде Кытайдан дөңгө балбан бар, дөңгөнүн жайын сураба. Мунун жан казандай башы бар, жана жаткан иттей кашы бар. Майлаган буудай жүздөнүп, баатырдыгы башкача, ачкан ороо көздөнүп, зорлугу тоонун теңиндей. Кол алдында чоң дөңгө, козголсо жанды жегидей. Чоюн баш чапчу ыктуу экен, чоң чочко Кытайдан чыккан мыктуу экен. Жанына кынсыз кылыч байланып, кармаса жутуп ийчүдөй каары бетинен айланып, айкырык салып сумсайып, буруп темир курчанып, мурунтан чыккан эр экен. Каканчылуу бейжинде атагы дөңгө дээр экен.